Assalamu alaikum barыңыздарга. Бүгүн түнкү саат 1-де Кавашдан түшкөндө Газпромго жетпей аябай катуу кырсык болгон. Болду, мен баратсам баратып көрдүм. 7-8 адам жабыркаган, бирөөсү каза болду, калганы оор акыбалда. Скорыйлар аябай кеч келди. Баягы эл нары чуркап, бери чуркап, анан ошол бир эже менен бир байкени мен салып беришке туура келди. Мен жалгыз кетип аткам. Караалтага больницага алып бар деди. Караалтага больницага алып келип Кавашдан чыксам, эмнеден туннелден чыксам, скорый машина туруптур. Барсам, ичиндеги Кавашдан чыкканда ошол жердеги медпункттагы врачтар уктап жатышат. Барып такылдатып ойготуп, ушундай Караалтага жеткириш керек десем, бизде бензин жок деп айтышты да. Анан ошол бензин жок, биз эмне кылабыз деп, наоборот кайра беттен алып, мындай врач деген туруп, халатын кие калып, барып көрө калып, мындай андай сезим жок да, аягымда жалдырап атып калдырдым да. Анан кайра ошол өзүм алып түшкөнгө туура келди. Кыйналса дагы эптеп ушундай 5-6 саатта болсо да келдик да. Анан ошого окшогон врачтарды, анан ошентип бензин жок деген, бул деген аябай эле уят нерсе да. Биздин мамлекетте ошондой жап-жаңы ошондой скорый машиналарда бензин жок деп турушат да, уктап туруп алышыпчы. Бул деген эми аябай эле кайдыгер караганда бул жакта аябай эл кыйналып атат. Мисалы кырсыктан жабыркаган адамдарчы. Ошого окшогон адамдардын ошолор начальниктерин урушуп жумуштан кетирип, мындай ак иштеген, адал иштеген, адал ушундай адамдарды алып келип иштетиңиздерчи суранычы. Ушул мен видео киргизем, ошол жактан калганын толук көрсөңүздөр болот. Биякта раненыйлар турат, силер бензин жок деп турасыңар. Бул не деген жумуш? Бул жерде скоро жарым сааттан бери турам го, эшигиңерди ачпай атасыңар. Не деген адамсыңар? Бети канжалап жатат, каякта кыйналыпчы. Азыр эле эшигин ачып аткан, мен азыр чыгып кетсем эшигин жаап койду. Брат, эшикти ачсаң, брат, чыгып туруп. Мына бул жер Каваштын башы. Мондой жап-жаңы скорыйдын машиналар турат. Менин машинамда 2 раненый. Булар бензин жок. Эмне иш чабып атасыңар, брат? Силерде мондой сезим деген барбы? Бля, тиякта адамдар өлүп атат кой. Эшик азыр өзү жабылып калды, брат. Мен бияктан эле сен кимден сурашат? Мына Каваштын башы. Биякта машиналар турат, чек-чейип, тап-таза болуп, блядь, нахуй бензин жок деп. А менин машинамда, блядь, 2 раненый. Ушул кантип болсун эми? Кыйналышып жатышат мына кичинекей машинада. Мына жап-жаңы скорый, буну жөн эле эстелик алып келип коюштур. Байке, эмне кетип берелиби? Ana. Cana kara. İşte sanşonun adam mısın? Kameranı ölçüp söyle almayın burada hiç vaktaçı. Biyakta adamlar kıynalıp da sırada aytedi. Anda var anda medikler taktı. Ne biz? Kana medikler oşu. Kana çıkpay o. Çıkpay oşular kana. Ne biz taktı? Kana bu жерде врач kim? Байке кичине уялбайсыңар бе? Каякта бензин жокту. Yok hem bu Türkçek'te bırak. Эже уялбайсың кичине, эже сиздин эле бир туугандарыңыз барбы эже? Ne oldu? Benzin жок деп эшикти жаап кой эже. Ben жапкан жокмун, өзү жабып кетти, мен кетип калдым го бияка. Мен жапкан жокмун, барган атабызды. Не болуп атасың, өзүң жерде паниковать этип.